Ыйман бул адам баласынын адам деген атка татыктуу өмүр сүрүүсүн талап кылган жалгыз себеп. Ыйман бул түбөлүктүү бакыттын жана бейиштин ачкычы. Эгерде жүрөктү ыйман орогон болсо, анда ал инсан акыл эсинин тунуктугу, пикиринин кеңдиги, эң жакшы адеп ахлагы жана бекем сабырдуулугу менен башкалардан айырмаланат. Ыйман адамды адам кылат, түгүл султан кылат. Ыйман бул тил менен айтуу, жүрөк менен ишенүү, амал менен тастыктоо. Ыйман адам баласына таандык болгон эң ыйык сыпаттардын бири. Ыйман адамзатынын жашоосун өзгөртө алат. Ал жүрөктөгү нур. Ыйман бул аба сыяктуу. Аны көрө албайсың, бирок ансыз жашаш мүмкүн эмес.